لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалы, өмүр баяны тууралуу болуп жаткан сира сабагыбызды андан ары окууну улантабыз. Аллах таала мына ушул сабактарыбызды дайыми кылсын, жана береке берсин. Амин я раббал аламин. Biz ötkön sabakta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İkra suresinin, oşol Alaq suresinin algaçkı ayatları түшүүсү менен Peygamber болгону, жана Muddassir suresinin algaçkı ayatları түшүүсү менен elçi, rasul болгону тууралуу айтканбыз. Жана ошондой эле Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber жана elçi болгондон кийин ошол жашыруун даваттын башталуусу, жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул эң алгач ошол исламга кандай чакырган, жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол ислам динине чакыруусунда ошол алгач болуп ыйман келтиргендердин эң алгачкыларын айтканбыз. Биринчиси ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга эң алгач ыйман келтирген бул энебиз момундардын энеси Хадича радыйаллаху анха болот. Биринчи болуп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга жардам берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Гары Хирадан мына ушундай титиреп өлүп каламбы, жана үстүмө муздак суу куйгула деп мына ушундай коркуп, аябай каттуу корккон абалда келген кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тынчтандырып, өзүнүн сонун бир насаат сөздөрүн айтып, мына ушул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чоң жардам берген аял, ошол Хадича радыйаллаху анха, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эң жакшы көргөн аялы Хадича радыйаллаху анха эң алгач исламды кабыл кылган экен. Жана айтып өттүк, экинчи болуп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан 2 жылга кичүү болгон, 2 жашка кичүү болгон бул эң жакын досу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен ошол дайыма бирге туруп, мына ушул динге, таухидке чакырган Абу Бакр ас-Сиддик радыйаллаху анху болгонун да айттык. Абу Бакр радыйаллаху анху бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга ыйман келтирген эң алгачкы мусулман болуп саналат. Андан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз кепилдигине алып, өз карамагына алып, ошол тарбиялаган сахаба бул Али ибн Аби Талиб радыйаллаху анху болот. Андан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын мавласы, дача айтканда ошол мавласы, ошол кулу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям муну кийин азат кылган. Мына ошол Заид ибн Хариса деп айттык. Мына ошол 4 киши ошол эң алгач исламды кабыл алгандар, жана бир күндүн ичинде исламды кабыл алгандар деп айтылат. Эми андан ары улай турган болсок, мына ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям даваты башталган кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен жанаша туруп, жанында туруп, оң жагында туруп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге мына ушул динге чакырган киши бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын эң жакын досу Абу Бакр ас-Сиддик радыйаллаху анху болот. Мына ушул рисалаттын маанилүүлүгүн, мына ушул рисалатты адамдарга жетүүсүнө өтө кызыктар болгон, жана аракет кылган, мал мүлкүн, жанын аябаган киши болгон Абу Бакр радыйаллаху анху. Абу Бакр радыйаллаху анху өзү кичи пейил, кечиримдүү, жана адамдар жакшы көргөн, жана өтө берешен киши болгон. Жана ошол арабтардын ата тегин дагы эң жакшы билген киши болгон экен. Жана арабтардагы кабарларды, асарларды, риваяттарды дагы жакшы билген киши болгон. Ошол ата тек боюнча дагы бул кишиде илим болгон экен, адамдардан ошол замандагы адамдардын эң билүүчүлөрдүн бири болгон экен. Жана ошондой эле коому бул кишини аябай жакшы таныган, коомунун
арасында дагы, өз урусунун арасында дагы, Меккеде дагы бул кишинин өзүнүн орду болгон. Өзүнүн фазилеттүүлүгү менен, өзүнүн ошол илимдүүлүгү менен, жана соодасы менен, жана берешендиги менен, жакшы мамилеси менен өтө бир адамдардан бир айырмаланып турган. Жана ошондой эле Абу Бакр радиаллаху анху менен бир мындайча айтканда отуруп сүйлөшкөн адам, өзгөчө бул кишиге мындайча айтканда жүрөгүндө жакшы бир мамиле пайда болуп, Абу Бакр радиаллаху анхуну бир эле сүйлөшүп калган адам мына ушул кишини жүрөгүнө жакын алып калган. Мына ушундай жакшы мамилелүү киши болгон. Жана бул киши Абу Бакр радиаллаху анху ошол Курайштеги, ошол Меккедеги акыйкатка умтулган кишилерди исламга чакыра баштады. Жана ошол адамдардын ичинен эң фазилеттүү адамдар, кадыр барктуу адамдар алгачкылардан болуп Абу Бакр радиаллаху анхунун себебинен исламга киришти. Мына ошол Абу Бакр радиаллаху анху исламга кирүүсүнө, исламдын кабыл алуусуна, мусулман болуусуна себеп болгон алгачкы сахабалардын бири Усман ибн Аффан ал-Умави. Усман ибн Аффан радиаллаху анху болгон. Усман ибн Аффан радиаллаху анхуну баарыбыз тааныйбыз, билебиз, исламдагы 3-чү халифа болуп саналат. Андан кийин Зубайр ибн Ауам ал-Асади. Мына ушул киши дагы Абу Бакр радиаллаху анху себеп исламга кирген. Андан кийин Абдуррахман ибн Ауф аз-Зухри. Бул киши дагы Абу Бакр радиаллаху анхунун ошол даваты себеп, исламга чакыруусу себеп исламга кирген. Андан кийин Саад ибн Аби Ваккас аз-Зухри, Саад ибн Аби Ваккас радиаллаху анхунун да исламга кирүүсүнө Абу Бакр радиаллаху анху себеп болгон экен. Андан кийин Талха ибн Убайдуллах ат-Тайми. Мына ушул киши дагы Абу Бакр радиаллаху анхунун себебинен исламга кирген. Жана мына ушулардын баарысына Аллах разы болсун. Мына ушулар келип, ошол Абу Бакр радиаллаху анху дават кылгандан кийин, мына ушул айтылган сахабалар келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келишип, исламды кабыл алышкан экен. Мына ушул сахабалардын баарысы ашари мубашшира, андайча айтканда бейиштен сүйүнүш келген сахабалар. Андан кийин ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам даватыны сырдуу түрдө, жашырын түрдө улантуусунун натыйжасында төмөнкү адамдар ошол исламга кирген экен. Мына ушул үммөттүн эң атактуу сахабалары, мына ушул төмөнкү кишилер исламга кирген. Мына ушулардын аттарыны аялдарда бар, булардын арасында улардын аттарыны ар бирин айтып өтөбүз. Бул деле пайдадан сыртта болбойт иншаллаху таала. Мунун пайдасы гана болот. Биз сахабаларды дайыма жакындан тануубуз керек. Эгерде биз мына ушул ислам дининин шарият максатын жакшы түшүнгүбүз келсе, анда биз сөзсүз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын жана сахабалардын өмүр баянын жакшы окуп үйрөнүүбүз керек. Мына ушул сира сабагыбызды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуудан максат мына ушул ислам динини туура түшүнүп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолу менен жүрүп, жана ушул исламда ошол сахих риваяттарга ылайык, Куран сүннөткө ылайык жашап, амал кылып өтүү. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сирасын окуудан максат ар бир инсан кабырга кирген кезде эртеңки күнү сөзсүз пайгамбарыбыз 3 суроонун бирөөсү ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу суралат. Ошол периште инсан кабырга киргенден кийин ошол анкир мункир деген периште сөзсүз мен набиюк, сенин пайгамбарың ким деп сөзсүз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийинки ар бир адамдан, ар бир элден, ар бир инсандан кабырга кирген кезде мына ушул суроо берилет. Албетте бул суроого даярдык көрүүбүз керек. Албетте алгачкы акырет суроосу, акырет босогосунда бериле турган мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу суралат экенбиз кабырда. Мына ошондуктан бул илимге биз кайдыгер карообуз керек. Мына ушул алгачкы сахабалардан иман келтиргендерде мына Абу Убайда Амир ибн ал-Жаррах радиаллаху анху ва Абу Салама ибн Абдул Асад, мунун аялы Амраату Умму Салама, бул кишинин аялы Умму Салама исламга кирет. Вал Аркам ибн Абил Аркам, мына ушул киши дагы исламга кирет. Мына ушул кишинин үйү, мына ушул жашырын дават ошол үйүн айланат. Мына ушул кишинин үйүндө сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алгач исламдын башында алгач 3 жыл мына ушул Аркам ибн Абил Аркамдын үйүндө жашырын дават кылышкан. Андан кийин исламга киргендерден Усман ибн Маз'ун,
Ва ахауахунун эки агасы Кудама ва Абдулла ибн Мазун. Мазунун эки баласы Кудама жана Абдуллахтар дагы алгач исламга киргендерден. Андан кийин ва Убайда ибн Харис ибн Мутталиб ибн Абди Маннаф. Бул дагы мына ушул Курайш урусунан экен. Убайда ибн Харис ибн Мутталиб ибн Абди Маннаф. Андан кийин ва Саид ибн Зайд ибн Амр ибн Нуфейл. Анын аялы Фатима бинти Ал-Хаттаб. Ухту Умар ибн Хаттаб. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхунун эжеси. Же сиңдиси десек деле болот. Зайд ибн Амрдын аялы болгон экен. Фатима бинти Ал-Хаттаб. Умар радиаллаху анхунун карындашы, мындайча айтканда сиңдиси, эжеси. Андан кийинки сахаба Хаббаб ибн Ал-Арат. Андан кийинкиси Джафар ибн Аби Талиб. Андан кийинкиси бул Джафар ибн Аби Талибтин аялы ва мраатуху Асма бинти Умейс. Асма бинти Умейс исламга кирген, исламды кабыл алган. Ва Халид ибн Саид ибн Ал-Ас. Мына ушул сахабадагы. Ва мраатуху бул сахабанын аялы Амина бинти Халаф. Андан кийин сумма ахуху Амр ибн Саид ибн Ал-Ас. Ошол анын агасы Амина бинти Халафтын агасы Амр ибн Саид ибн Ал-Ас дагы исламга кирген экен. Ва Хатиб ибн Харис. Ушул сахаба радиаллаху анхум барысынан Аллах разы болсун. Андан кийин ушул сахабанын аялы Фатима бинти Ал-Мужал. Ушул аялдагы Фатима бинти Ал-Мужал дагы исламга кирген экен. Ва ахуху Хаттаб ибн Ал-Харис. Жана агасы Хаттаб ибн Ал-Харис дагы алгач исламга кирүүчүлөрдөн. Ва мраатуху Фукайха бинти Ясар. Жана Хатиб ибн Харистин аялы Фукайха бинти Ясар дагы исламга кирген экен. Ва ахуху ал-ахар Маъмар ибн Ал-Харис. Жана башка агасы Фукайханын башка агасы Маъмар ибн Ал-Харис дагы исламга кирген алгачкы болуп. Ва Муталиб ибн Азхар. Жана аялы Рамла бинти Аби Ауф. Шул аял исламга кирген алгачкы болуп. Ва Нуайм ибн Абдилла ибн Усайд ан-Нухам. Мына шул сахаба. Андан кийин мына шулардын барысы, мына шул азыр исламга алгач киргендердин аты аталган ошол эркек аялдардын барысы, булар барысы Курайш урусуна таандык, бирок ошол ар кайсы жерде, ар тарапта жашаган, ошол Меккенин айланасында жашаган Курайш уруларынан болот мына ушулардын барысы. Мына ушулардын барысы Курайшке таандык, Курайш урусуна таандык, Курайш урусунан болот. Бирок булар ар кайсы жерде жашашкан. Жана алгачкы болуп исламга киргендерден Курайш урусунан башка сахабалар Абдулла ибн Мас'уд ал-Хузали. Бул сахаба Мас'уд ибн Раби ал-Qaри, Абдулла ибн Джахш, белгилүү сахаба. Анын агасы Абу Ахмад ибн Джахш, жана Сухайб ибн Синан ар-Руми, ва Аммар ибн Ясир ал-Унси, жана анын атасы Ясир, уммуху Самия, ва Амир ибн Фухайра. Мына ушул Курайш урусуна таандык болгон башка урулардан эң алгачкы болуп исламга киргендер. Биз жогоруда жана ата аталгандардын барысы алгач ошол Курайш урусунан алгач ыйман келтирип, ошол сахаба болгон, алгачкы мусулман болгон эркек менен аял сахабалар. Андан кийинкиси азыр айтылгандардын барысы ошол Курайш урусунан башка урулардан исламга алгач болуп киргендер. Андан кийин ошол жогоруда зикири өткөн аялдардан башка аялдар исламга кирүүсү алгач болуп. Жогоруда баяндалган аялдардан башка аялдардын алгач болуп исламга киргендерден Умму Айман Бараке ал-Хабашия. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чорусу болгон, кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам муну азат кылып жиберген. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул аял, жана биз буга чейинки сабактарыбызда айтып өткөнбүз, пайгамбарыбыздын мындайча айтканда кароочусу болгон. Жана Уммул Фадл Лубаба ал-Кубра бинт al-Харис al-Хилалия. Умму Фадл Лубаба ал-Кубра деп коет. Бул Аббас ибн Абдул-Мутталибтин аялы болгон. Бул вакытта Аббас ибн Абдул-Мутталиб бул вакытта ыйманга келген эмес болчу. Мындайча айтканда исламды кабыл ала элек болчу. Бирок аялы алгач болуп исламга кирген аялдардан эле. Андан кийин Асма бинт Аби Бакр ас-Сиддик радиаллаху анху. Ошол Абу Бакр ас-Сиддик радиаллаху анхунун кызы Асма бинт Аби Бакр. Мына ушулардын баарысы эң алгач исламга киргендер, эң алгач болуп исламды кабыл алгандар деп мына ушундай аталып айтылып калган. Мына ушундан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга
ошол вахий токтоп калбады беле. Андан кийин вахий токтоп калгандан кийин кайра пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муддассир сүрөсүнүн аяттары түшкөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андан кийин дааватыны баштады, бирок жашырын түрдө, сырлуу түрдө, ачык жарыя эмес түрдө баштады. Мына ошонун натыйжасында, мына ушул жашырын дааваттын натыйжасында, жашырын дааваттын себебинен мына жогоруда өткөн мына аталган сахабалар, сахаба эркек, ошол эркектерден, эркек сахабалардан мындайча айтканда, сахабалар жана сахаба аялдар мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эң алгачкы болуп ыйман келтирген кишилердин атын атап өттүк жогоруда. Эми мына ушул аталган ушул алгач болуп ыйман келтирген сахабалар мына ушул 130дай деп, 130га жакын деп айтышат. Бирок ар кандай риваяттар бар. Булардын кээ бири ошол хижратка чейин, ошол хижраттан мурда исламга киришкен, кээ бирлери ошол даават ачык болгонго чейин исламды кечиккен деген ар кандай риваяттардагы келген. Жалпысына мына ушул айтылган сахабалардын барысы эң алгач исламга киргендер деп айтылат. Эми мусулмандардын ибадат кылуусу жана алардын тарбиялануусу. Эми вахий түшө баштады, биринин артынан бири түшүп, ошол Муддассир аяттары түшкөндөн кийин, алгачкы аяттары түшкөндөн кийин, андан кийин вахий биринин артынан уланып түшө баштады. Ошол эң алгач Муддассир сүрөсү түшкөндөн кийин вахий түшө баштады деп айтып жатабыз го. Эми ошол Муддассир сүрөсүнүн алгачкы аяттары түшкөндөн кийин вахий уланып, мына Муддассир сүрөсүнүн алгачкы аяттарынан кийинки түшкөн аят, ошол сүрө Фатиха сүрөсү болот экен. Муддассир сүрөсүнөн ошол алгачкы аяттарынан кийинки түшкөн ошол сүрө Фатиха сүрөсү болот экен. Ана Фатиха сүрөсүн баарыбыз жакшы билебиз. Алхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир рахим. Мына ошол Фатиха сүрөсүндө мактоо менен дуа, мындайча айтканда, бир орунда жыйналган. Жана ошондой эле ислам жана Курандын бардык маанилүү максаттарыны мына ушул Фатиха сүрөсү өз ичине камтыган. Фатиха сүрөсү бул уммул китап деп да айтылат. Мындайча айтканда, китептин энеси. Фатиха деген мына китептин ачуучусу. Эң алгач эле ошол Куран-ы Каримди ачып окуган кезиңизде эң алгач мына ушул сүрөгө көз түшөт. Мына ушул сүрө менен башталып, андан кийинки сүрөлөр окулуп кетилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң биринчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эң биринчи буйрулган ибадат бул намаз болот. Эми намазды алгач исламдын башында кандай окушкан? Ошол эрте менен кеч намаз окулган. Эрте менен кеч 2 рекеттен намаз окулган. Ошол кийин анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Жибрил алейхиссалам түшүп, ошол даратты кандай алуу керек жана намазды кандай окуу керек, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көрсөтүп берген. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдында келет, кийин анан 5 убакыт намаз парз болгону, Миражга чыкканы, ошол сейил кылдырылып Миражга чыгып 5 убакыт намазды алып келгени, мына ушул тууралуу да алдыда айтылат. Эми алгач исламдын башында ошол намаз окулган, ошол бирок эрте менен кеч гана намаз окулган 2 рекетте. Андан кийинки ошол дарат кандай түрдө алынат? Дараттын толук сүрөтү мына шарият болду. Албетте бул дарат момун мусулмандардын бир белгиси жана намаздын шарты. Сөзсүз намаз окуй турган киши сөзсүз дарат менен намаз окуйт. Намаздын шарты бул дарат. Ошол намаз шарттарынын бирөөсү дарат. Мында үзүр жок. Инсан билсин, билбесин, мында үзүр жок. Кайсы бир киши намазды ошол эсинен чыгып даратсыз окуп койсо, ал кайра намазын окуйт. Мисалы үчүн бирөө билбейт намазда ошол дарат шарт экенин. Ошол намазды даратсыз окуду. Биз айтабыз, сенин жахилдигиң, сенин ошол билбестигиң өтпөйт. Сөзсүз ошол кайра дагы дарат алып намаз окуган деп айтабыз. Мына ошондуктан бул намазды даратсыз окууда албетте намаз бул кабыл болбойт. Бул дарат, бул намаздын ачкычы. Мына ошондуктан бул дарат ал-уду деп аталат араб тилинде. Мына ошондуктан намаздын ачкычы болот. Мына ошондуктан андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошол намазда мактоо, тахмид, мындайча айтканда хам, тасбих, мына ошол нерселер ошол айтылына баштады, үйрөтүлө баштады.
Жана ошондой эле намаз бул момун мусулмандардын ибадаты, көзүнүн кареги болот. Жана дагы бир айтып кое турган нерсе, бул дарат толук сүрөттө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга шарият болду. Эми дарат бул намаздын шарты дегенибизден кийин азыркы кезде ислам дининин жеңилдигине караңыз. Биздин үммөткө ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнүн бир жерине нажас тийсе, кийимине нажас тийсе, ошол жерди жууп койсо болду, мына ошол жетиштүү. Ал эми буга чейинки үммөттө ошол жерине нажас, кийимине нажас тийип кала турган болсо, ошол кийим тийген жерди кесип алып таштоого туура келген. Жана ошондой эле бул алгач ошол ислам динине даават кылынган кезде сахабалар намазды өрөндөргө барып, адамдардан алыс жерлерге барып окушат эле. Ошол көздөн алыс жерлерге барып окушат эле. Ошол өрөндөргө барып, тоолордун арасына барып, мына ошол жерлерде ибадат кылышат болчу. Анткени алгач 3 жыл ислам мындайча айтканда жашыруун болгон. Мына ошол абалды көбүрөөк азыр сөз болуп жаткан маселе дагы, сөз дагы ошол. Алгач ислам мына ушундай 3 жылдай мына ушундай жашыруун болгон. Мына ушул абалда сахабалар көздөн алыс адамдардан алыс болуп, ошол өрөндөрдө, тоолордун арасында намаз окушчу. Эми алгач исламдын башында, алгачкы ошол исламдын башында көп нерселерди, мындайча айтканда көп нерселер фикхи маселелер, көп нерселер али бери шарият болгон эмес эле. Көп нерселерге ибадатта сахабалар көп нерселерге буйрулган эмес эле. Бирок эң негизгиси ошол эң алгачкы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга вахий болуп түшүп жаткан эң негизги нерсе бул таухидке чакыруу болгон. Эң негизгиси ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң биринчи ошол ла иляха иллаллахты түшүндүрүү менен алек болгон. Мына ошондуктан эң биринчи даават бул иши бул таухидтен башталат. Мына ошондо гана мусулмандарда жакшылык болот. Мына ошондо дааватта береке болот. Эң алгач ошол адамдарды чакыруу бул Аллахтын бирлигинен, таухидтен башталат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол дааватында, өз дааватында таухидке чакырат эле, жана адамдарды өз нафсисин тазалоого буйрат эле, кызыктырат эле. Жана эң жакшы макталынган адеп ахлактарга ошол кызыктырат эле адамдарды. Жана бейиш менен тозокту дагы сыпаттап берет эле. Жана өтө көкүрөктөргө жеткиликтүү түрдө ошол рух азыктана турган түрдө, рух азыктанып мына ушундай жыргап кала турган абалда, жана ошол көкүрөк кеңейип мына ушундай рахат, жыргалчылыкка толуп кала тургандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Аллах Тааладан келген вахийни мына ушундай түрдө, балиг өтө жеткиликтүү түрдө жеткирет эле. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч качан авадан сүйлөгөн эмес. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ошол Аллах Тааладан келген вахийни гана сүйлөйт. Аллах эмне вахий кылган болсо, ошону гана сүйлөгөн. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдарга ошол китеп, ошол Кур'ани Каримде түшкөн аяттарды жана ошондой эле хикматты таалимин берет эле. Жана жүрөктү өтө бир жогорку деңгээлде, ошол жүрөктү өтө бир таза бир жогорку деңгээлде тарбиялоого адамдарды кызыктырат эле. Жана ошол адеп ахлакты тазалоого, мыкты адеп ахлактуу болууга мына ушул нерселерди кызыктырат эле. Эң жакшы чынчыл мамилеге мына ушул нерселерди таалимин берет эле. Адамдарды жалпысынан ошол зулматтардан, караңгылыктардан туура жолго алып чыгуу үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул нерсеге аракет кылат эле. Жана адамдарды туура жолго баштайт эле. Эми туура жолго баштоо бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол адамдардын хидаятка түшүүсүнө аракет кылат эле. Аллах Тааладан жиберилген ошол рисалатты, ушул динди адамдарга жеткирүүгө аракет жасайт эле. Бирок бирөөдү хидаятка салып коюу бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын колунда болгон эмес. Кала берсе, амекиси Абу Талибти дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар боло туруп аны хидаят кыла албады. Хидаят бул адам баласынын колундагы нерсе эмес. Кээде бир үй бүлөдө бала диндар чыгып калат, ата жахил болуп калат. Кээде ата диндар болуп калат, бала жахил болуп калат. Мына ошондуктан жашоодо ар кандай абал болуп калат. Мына ошондуктан хидаят, туура жол бул адам баласынын колунда эмес. Бул хидаят, туура жол
Бул Аллахтын колунда. Аллах өзү каалаган адамды туура жолго баштайт. Иннека ла тахди мен ахбабта валакинналлах яхди мен яша. О Мухаммад, чындыгында сен өзүң жакшы көргөн адамды хидаят кыла албайсың. Биз кимди хидаят кылууну өзүбүз жакшы билебиз дейт Аллах Таала. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң негизги милдети ва иннама алейкал балаг дегенде Кур'ан-ы Каримде мына ушул аяттар, мына ушул сыяктуу аяттар көп. Ошол сага жеткирүү гана. Ва алайнал хисаб, эсеп бизге гана деген. Мына ошондуктан мына ушул динди бекем карманууга, Аллахтын китебин бекем карманууга мына ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз сахабаларын тарбиялайт эле. Жана Аллахтын буйруктарында, Аллахтын дининде бекем турууга кызыктырат эле. Мына ушул жашырын дават, мына ушул сырлуу дават Меккеде 3 жыл болду. Мунун дагы өтө бир саясий орду чоң. Эң алгач эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам даватты ачык түрдө баштабады? Анткени күч жок болчу. Адамдар ошол биринчи алгач анда адамдар мындайча айтканда көп мындайча айтканда эгер дават ачык болуп кеткенде, ачык жасалганда анда Курайш топтолуп келип туруп бул нерсени токтотуп коюу мүмкүнчүлүгү болуп калат эле. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алгач даватты жашырын түрдө баштап, эң алгач өзүнүн тааныш билиштерини, өзүнүн жакын досторуну, аялыны, мындайча айтканда жакын ошол акыйкатка умтулуп турган адамдарды акырындап топтолуп мына ушундай чакыра баштады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам даватыны ачык айтпайт эле, коомчулук топтолуп турган жерлерде алгач ошол базарларда, ошол эл чогула турган орундарда даватыны 3 жыл аралыгындагы даватта, ошол жашырын сырлуу даватта эч качан ачык айткан эмес. Баары бир бул нерсе мындайча айтканда кулактан кулакка өтүп, баары бир бул нерсе Курайшке жетип барат эле. Анан алардын кээ бири бул нерсени катуу кайтарат эле, мындайча айтканда инкар кылышат эле. Анан анын натыйжасында кээ бир момун мусулмандарга зыян беришет эле. Ошол Курайш уруусу. Бирок мына ушул нерсе баары бир алгач исламдын башында баары бир сахабалар аз болчу, элдин көбү ошол хидаятка келе элек болчу. Мына ошол себептен дагы алгач мына ушул 3 жыл жашырын даваттын аралыгында өтө бир толук түрдө бир зыян жеткирген эмес Курайш уруусу. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы мына ушул 3 жыл даваттын аралыгында алардын илахтарыны Аллах Тааладан башкага арнап, ибадаттарын арнап сыйынган ошол буттарын, идолдарын айыптаган эмес. Кийин анан ачык дават башталганда гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алар пайда зыянга ээ эмес экендигини мына ушуну айтып, таухидке чакырып, каттуу мына ушундайча айтканда каттуу туруп, 3 жылдан кийин ошол алардын илахтарыны, жалган илахтарыны айыптап, мына ошол нерселер пайда зыянга ээ эмес экендигин баяндаган. Мына ошол исламдын алгач башында дават, мына ушул исламга болгон дават 3 жыл мына ушундай жашырын түрдө болгон. Андан кийин эми ал-жахру бид-дa'ва, ошол даваттын ачык мындайча айтканда башталуусу, жарыя түрдө башталуусу. Муну иншаллаху таала эмки сабакта окуйбуз. Аллах Таала сабакта